Саламатсыздарбы кайрадан? Сон мектеп YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен чогуу Python сабагыбыздын 3 бөлүмү болгон шарттуу аткаруулар деген жаңы теманы өтөбүз. Өзүңүздөр билгендей эле программалоодо өткөн сабакта айткандай эле командаларды беребиз. Ал командаларды берерде кээде бир шарт да коюшубуз мүмкүн да. Мисалы үчүн белгилүү бир шарт туура келсе, анда ушул жумушту аткарыш керек. Антпесе беркиндей аткарыш керек деген сыяктуу шарттар бар. Мунун аталышы шарттуу аткаруулар деп аталат. Аны үйрөнүш үчүн кээ бир көңүл буруш керек болгон куралдарыбыз бар. Алар жөнүндө бир аз сөз кылабыз да. Ал теманы бир аз кененирээк үйрөнүш үчүн төмөнкү схеманы байкап көрөлү. Бул жерде бир өзгөрмөгө x өзгөрмөсүнө 5 деген бир маани бериптирбиз. Анан бул жердеги ромбик формасындагы бул жерде берилген суроо болот. Берилген суроонун жообуна жараша белгилүү бир жумуштар аткарсак болот. Мисалы, эгер ушул суроого ооба деген бир жооп алган болсок, анда бул жак менен кетебиз программабызга. Анда эмне деген жооп чыгат экен? Кичине деп бир принт кылып берет экен, бир сөз чыгарып берет экен. А эгер бул жер жок деген жооп алган болсо, анда программабыз улантып кете берет демек да. Бул жакка кирмеген эмеспиз. Бул жерде кайра экинчи жолу бир суроо берилип жаткан учур. X'из 20дан чоңбу? Эгер ооба деген болсо, анда эмне деген жооп чыгат экен бул жерден? Чоң деп бизге көрсөтүп берет да. Эгер жок, андан кичинекей болгон болсо, анда эмне кылабыз? Жок деген сөздүн каналы менен туура кетебиз да, программабыз бүттү деп бир эле принт чыгарып бермек. Эми бул жерде 3 принтибиз турат, туурабы? Мынакей бул жерде 1, бул жерде 2, бул жерде 3. Ушул схеманы түшүндүк да. Ушул схеманын эми Python'догу жазылган кодубуз төмөнкүчө болот. X'из 5ке барабар, анан бул жерде if деген ключевой сөз же болбосо бул жерде резервдик сөзүбүз турат, сары түс менен. If, анан берилген бир логикалык сурообуз бар. Андан кийин аткарылчу жумуш бар. Кичине деп принт кылып бериш керек. Бул бүттү. Бул биринчи жагы. Экинчи суроону сураган жерибиз, эгер x'из 20дан чоң болгон болсо, анда чоң деп принт жазып чыгыш керек. Анан булардын баардыгы бүткөндөн кийин принт бүттү деп программабыздын бүткөнүн жөнүндө кабар бериш керек. Эми эгер x'ибиз төмөнкүчө болгон болсо, x'из 5 болгон болсо, бул жерден кетели схемабызды улантып. X кичинекейби? Ооба. Андай болсо бул принтибиз иштейт. Андан кийин кайра программабыз уланат, кийинки сапка келет да, ал жерде дагы кайра сурайт. Чоңбу? Жок. Андай болсо эчтеке чыкпайт бул принтибиз. Бүткөндөн кийин жок деген сызык менен келип туруп программабыз бүттү. Бул жерде бул принтибиз айырмасы жок. Бул жерге шартка туура келбей айырмасы жок. Бул программа бүткөнүнө кабар берген бир код. Эми мына төмөнкүчө жыйынтыктын ушул берилген программанын жыйынтыгы кандай болот экен? Мынакей кичине деген бир сөз чыгат экен. Анан бүттү деген сөз чыгат экен. Бул берилген шарттардын жообуна жараша чыккан бир жыйынтык деп көрөлү. Эгер бул жерде башка бир сан болгондо, мисалы дейли 50 деген сан болгон болсо, кандай болмаганда? Бул жерден сурамакпыз да. Ондон кичинекейби? Жок. Анда бул жер иштемек эмес. Жок деген канал менен кетмекпиз да, анан бул жерден кайра сурайт. 20дан чоңбу? Ооба. Анда чоң деген сан чыкмак. Анан программабыз бүттү деген сөз чыкмак. Бул жер кыскача шарттуу аткаруулар жөнүндө бир аз маалымат берди. Андан кийинкисинде эми куралдар жөнүндө бир аз сүйлөшөлү. Бул жерде салыштырууда колдонулган операторлор жөнүндө бир аз сөз кылабыз. Python тилинде салыштырууларда колдонулган операторлорубуз бар. Бул кичинекей белгиси, туурабы? Андан кийин кичине же барабар деген шартты салыштырганда колдонулган символдорубуз, операторлорубуз. Бул жерде барабар болсо деген сөз. Эсиңерде болсо, эгер x 5ке барабар деген болгон болсо, бул жерде эмне деген сөз болчу? X'ибиздин мааниси 5 деген сөз, туурабы? 5 деген маанини биз x'ке камтып сактап атабыз деген сөз. А бул жерде 2 барабар деген оператор болгон болсо, анда текшерип жатабыз. X'ибиз 5ке барабар б деген суроо берилет да. А бул жерде чоң же барабар деген мааниге бул болсо чоң, анан бул илеп белгиси менен барабар оператору бул барабар эмес болсо деген сөздүн мааниси. Мындайча айтканда тең эмес болсо, x'ибиз 5 эмес болсо деген сыяктуу деген суроону берсек болот. Python'догу шарттууларда аткарууларда сөзсүз түрдө логикалык туюнтмаларды колдонобуз. Ошол логикалык туюнтмалар менен берилген суроого биз программанын агымын көзөмөлдөө үчүн колдоно турган ооба же жок эки эле бир жооп ала алабыз да, туурабы? Же туура болушу мүмкүн, же туура эмес болушу мүмкүн. Башка сөз менен айтканда, шарттуу бир логикалык суроо берилгенде эки гана жооп келет, ошол жооптун жыйынтыгына жараша башка жумуш кылабыз. Муну мынтип мисалга берсек болот. Сыртта аба ырайы кандай? Эгер күн болгон болсо, эшикке чыгып футбол ойнойм мисалы да. Эгер сыртта жамгыр жаап жаткан болсо, анда үйдө китеп окуйм деген сыяктуу да. Эгер ушуну суроо берген болсо, кандай болот анда? Эшикте күн чыгып турабы? Ооба. Анда чыгып футбол ойнойм. Сыртта жаан жаап жатабы?
жообуз ооба болгон болсо анда үйдө китеп окуйм деген сыяктуу биздин жасай турган шартыбызга берилген жооптор. Андан кийинки бөлүмдө ошол салыштырмалуу операторлор менен бир мисалдар бар экен. Бул жерде мынакей x 5ке барабар экен. Сурап атабыз. Эгер if'тин маанисин билесиздер, англис тилинде эгер деген сөз. Эгер x 5ке барабар болсо деген сөз. Бул жерде жообубуз туурабы? Ооба. Анда бул принтибиз иштейт. Мынакей көрүп тургандай принтибиздин жыйынтыгы чыгып турат бул жерде. x 4төн чоңбу? Жообубуз ооба. X'тен чоң. Анда бул жердеги принтибиз да иштейт. Жыйынтык бул жерде көрүнүп турат. X 5ке барабар же чоңбу? Ооба, барабар. Чоң эмес, бирок барабар, туурабы? Ошондуктан x 5тен чоң же барабар деген сөз менен чыгып, принтибиз буякта жыйынтыгы көрсөтүп турат. X'ибиз 6тан кичинекейби? Жообубуз ооба. X 6тан кичине. Мунда жыйынтыгы чыкты дейле. X 5тен кичине же барабарбы? Кичине эмес, бирок барабар. Ошондуктан бул жерге дагы ооба деген жоопту алганыбыз үчүн бул принтибиз да иштейт. Акыркы мисалыбызда x 6га барабар эмеспи деп суроо беребиз да. X 6га барабар эмеспи? Ооба, 6га барабар эмес. Антпесе буну дагы жыйынтык катары принт кылып көрсөтүп берет. Андан кийинки темабызга келсек, шарттуу аткаруулардын белгилүү бир куралдары бар. Ошого бир аз көңүл бурушубуз керек. Мисалы, ак блоктун ичинде жалпы биздин программабыздын бардыгы камтылган болсо, сары менен капталган жерде бул жерде if деген шарттуу аткаруу, шарттын суроосу берилет бул жерде. Көңүл бурабыз, бул жерде if деген сөз менен башталат сөзсүз түрдө. Анан бул жерге кандайдыр бир шартыбызды жазабыз. Бул жерде мисалы үчүн тексттин узундугу болушу мүмкүн, тексттин ичиндеги ушундай тамга барбы жокпу деген шарт болушу мүмкүн. Каалагандай логикалык бир суроону беребиз да, берип бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө бул жердеги кош чекитти унутпашыбыз керек. Кош чекитти жазгандан кийин кийинки сапка түшкөнүңөрдө сөзсүз бул жерде автоматтык түрдө өзү негизи 4 боштук чегинүү же болбосо бир тап деп коебуз, пробел таштап кетет бул жерде. Анан ошонун ичинде жазылган могу жашыл менен белгиленген блоктун ичинде ушул шарт туура келсе гана иштей турган бир программа жазылат. Эгер бул жердеги логикага туура келбесе, жообубуз жок болгон болсо, анда бул жердеги жашыл блоктун ичинде жазылган коддор иштебейт. Мындайча айтканда, бир тап менен же 4 пробел менен ташталган блокубуз ичинде жазылган канча гана сап код болбосун ал иштебей калышы мүмкүн. Маанилүү нерсе, анткени кээде унутуп, отступ же болбосо чегинүү таштабай эле ifтен кийин бияктан кодубузду жазып кетишибиз мүмкүн, анда иштебей калат программабыз. Мисалы үчүн бул жердеги print деген if менен бир линияда жазылып турбайбы? Ошондуктан бул айырмасы жок. Бул жери иштейби, иштебейби, бул принтибиз ар дайым иштеп берет бизге. Блоктун сырты деп туруп программабыз чыгарып берет. Мисалы, муну кантип жазат экенбиз? Мынакей. Эгер x 10дон чоң болсо, же болбосо x 10дон чоңбу? Ооба. Анда бул принтибиз иштейт. Бул төмөнкү берилген немеде иштеши мүмкүн, туурабы? Мисалы үчүн 15 чоңбу? Ооба. Анда туура. Бул принтибиз иштеп, программа бүткөндөн кийин бүттү деген программа принтибиз да иштеп чыгарып берет. А эгер бул жерде жөнөкөй 5 деген сан болгондо анда болмок. x 10дон чоңбу? Жок. Анда бул принтибиз иштебейт. Туура деген көрбөйбүз да. Программа бүттү деген эле бир сөз менен программа жыйынтыгып калмак. Бул шарттуу аткаруулардагы биздин мындай унутпай колдонушубуз керек болгон бир курал. Ошол эле блокту коддун ичине бөлө турган болсок, мынакей төмөнкүчө жалпы кодубуз актын ичинде if шарты менен эгер деген суроо менен берилгенде сары менен сөзсүз түрдө кош чекит, анан артында жашыл менен коюлган шарт туура келсе аткаруучу блок, бул жашыл түс менен белгиленген. Анан бул жерде 4 пробел же болбосо бир тап менен ажыратылып бөлүнүп турат. Ичме-ич катмар болуп же болбосо уяланган чечимдер деп которулат экен кыргызчасында. Бул эмне дегенде башка бир шарттын ичинде экинчи бир шарт түзүлүп кеткен сөз да. Мынакей бул жерде x 15ке барабар. Эгер берилген суроого ооба деген жооп алган болсок, бул жерде x бирден чоңбу? Ооба. Анда бул блок иштейт. Туурабы? Бул блокубуз иштейт. Анан кийин ооба бирден чоң деп чыкты да, кайра башка бир суроо сурап атабыз бул жерде. X 100дөн кичинекейби? Ооба. Анда бул if'тин дагы блогу иштейт. Мындайча айтканда, бир блоктун ичинде кайра башка бир блок иштеп атат бул жерде. Анан программабыз бүттү деп жыйынтык чыгарып берет. А эгер бул жерде мындай суроо берели. Эгер 15 эмес, бул жерде -15 болгондо кандай болмок?
кайсыл принт иштемек анда? Бул жерге суроо сурайбыз, туурабы? X'ибиз бирден чоңбу, жок деген жыйынтык алабыз. Анда программабыз түз эле программа бүттү деген принтти чыгарып берет бул жерде. Ооба деген жактагы кеткен бүт коддордун эч кайсынысы иштебейт мындайча айтканда. Бул жактын бардыгы туура келбейт, анткени биринчи берилген суроого биз жообуз ооба деген жыйынтык алган жок. Жок менен кетти, программабыз бүттү. Мынакей, көрдүңөр э? Түз жазылган. Бул жерден өтпөй калдыкпы? Бул жагы иштебейт мындайча айтканда. Принтте программабыз бүтүп берет. Бул аябай керектүү, маанилүү, анан кийин көп жерде колдонулган бир темабыз. Анан эки тараптуу чечимдер бар. Бунун жөнүндө да бир аз токтоло кетели. Эки тараптуу эмне деген сөз? Биз буга чейин суратпадык белек жана. Сыртта күн чыгып турган болсо футбол ойнойбуз. Ооба. Жаан жаап аткан болсо китеп окуйбуз. А эгер кар жаап аткан болсо кандай болот анда? Мисалы, же болбосо шамал болуп аткан болсо, же болбосо түнкү саат болгон болсо кандай болот? Күн чыкпай атат, жаан жаабай атат, бирок түнкү саат. Жаан жаабай атат, же болбосо күн чыкпай атат, бирок кар жаап атат, же болбосо аба аябай шамал болуп атат да, мындайча айтканда. Анда кандай жыйынтык чыгып калмак? Анда биз дагы кошумча бир суроо бермекпиз да, туурабы? Кар жаап жаткан болсо кара ойно, түнкү саат болгон болсо анда укта деп башка бир шарттарды коймокпуз да. А бирок андай ар бир суроо шарт койгондун ордуна, эгер биздин шартка туура келбей калган болсо, анда калган учурларда башка бир жумуш аткарсак болот. Ал кандайча? Мисалы, x'ибиз 4кө барабар. Бул жерде суроо берип атабыз. X 2ден чоңбу? Ооба. Анда чоң деп принт кылып берет. И программабыз бүттү. Байкагыла, мурдагы схемаларда жок дегенде эч кандай бир жумуш аткарбай эле программабызды бүтүрүп атканбыз, туурабы? А бул жерде мынакей. Эгер жок деген жоопту алган болсок, анда кичине деп программа жазыш керек. Ой, кичине деп бир сөз чыгарып бериш керек. Ал бул баягы биздин берген мисал сыяктуу да. Күн чыгып жатабы? Ооба, анда футбол ойно. Күн чыгып жатабы? Анда жок деген болсо, анда күн чыкпай аткан учурларда эмне кылышыбыз керек? Үйдө отурушубуз керек же башка бир жумуш аткарышыбыз керек. Буга да бир өзүнчө бир жумуш жасатсак болот да, мындайча айтканда. Бул биздин англис тилинде else деген сөздү балким билесиздер. Бул антпесе, эгер андай болбосо деген сөзгө котормосуна туура келет, туурабы? Мынакей. Эгер x 2ден барабар болгон болсо, мынакей, бул жерде карап көрөлү, x 4 болуп, x'ибиз сурообуз биринчи 2ден чоңбу? Ооба, анда чоң деп чыгарып бересиң. А эгер андай болбосо, бул жерде ооба деген жоопту албасак, анда калган бүт учурларга кичинекей деп жазып беришибиз керек. Бул жерде -4 деп берели x'ибизди, x 2ден чоңбу? Жок. Анда чоң сан эмес бул. Анда бүт калган учурларда кичине деп программа жазып берет. Бул аябай маанилүү. Мындайча айтканда, кыскача, эгер ооба деген жоопту ала албай калган болсок, анда калган бүт учурларда else деген сөздү жазып туруп, ошонун ичине программабыздын шартын белгилесек болот экен. Калган бүт шарттарда төмөнкү кодду аткар деген сөз мындайча айтканда. Бул жерде мынакей бир эле блок. Бул ар дайым ошондой. Бул сары түстөн бирөөсү сөзсүз түрдө иштейт. Же биринчи шарттын жообуна жараша иштейбиз, эгер болбосо анда экинчисин иштейт деген сөз. Андан кийинки сапка өтөт. Муну мындай экөөнүн бирөөсү сөзсүз түрдө иштейт деген ойго барабыз да. Андан кийин көп тараптуу чечимдер бар. Бул программада көп жерде колдоносуздар муну. Мисалы, бул баягы эле мисал менен кете турган болсок, бир аз да мындай детальна айтабыз да. Күн чыгып жаткан болсо, ойнойбуз. Эгер жамгыр жаап жаткан болсо, китеп окуйбуз. Эгер түнкү саат болсо, уктайбыз. Эгер кар жаап жатса, кар ойнойбуз. Жогорудагы шарттардын эч бири дал келбесе, анда таптакыр болбогондо ушул жумушту аткар деген бир вариант мындайча айтканда. Мына бул жерде берип турбуз, 4кө барабар дейт x'ибиз. X'ибиз 2ден кичинекейби? Жок. Анда программабыз улантып кетет. X 10дон кичинеби? Ооба. Андай болсо орто деген санды белгилеп туруп, программабыздын жыйынтыгы ошол төмөнкүчө кетет. Мынакей байкаңыз, эгер бул жер туура келбей калган болсо, анда чоң өтпөйт мындайча айтканда. Программабыз бул жака чейин келди. Экинчи шартыбызды карады. Бул жерде ооба деген жоопту алганыбыз үчүн орто деген print командасын жасап туруп, программабыз жыйынтыктап аяктады. Бул жерде else'те өзүңүздөр байкагандай эч кандай шарт берилбейт. Else эки чекит койгондон кийин бүттү.
Калган бүт шарттарга бул жер иштейт. А эгер if'te болгон болсо шартыбыздын суроосун берсек болот. Elif деген сөз башка тилдерде else if деп да жазылат. Бул жерде ошол else if'тин кыскартылганы elif деп Python'да ошол резервдик сөз менен сакталган экен. Бул жерде мынакей 3 шарттын бирөөсү сөзсүз түрдө иштейт. Бирөөсү иштемейинче кийинкисине өтпөйт мындайча айтканда. Бул туура келдиби, анда бул иштейт. Эгер бул туура келбей калды, кийинки шартты карайбыз. Бул жер туура келдиби, анда бул жер иштеп, бул жакка улантпайт. Бүттү, программабыз жыйынтыкталат. Эгер бул жерде адал келбеген болсо шартыбызга, анда акыркы else'тин ичинде жазылган, else'тин блокунда жазылган кодубуз иштеп, анан программабыз аяктайт. If деп жазылган болсо, ал жерде ар бир if'тин шартын текшерет программа. А эгер elif деген болсо, биринчи бул жерди карайт. Бүттү, анда жок, калганын улантпайт. Эгер жок бул бүтпөй калдыбы, анда кийинкисин сурайт. Бул болбой калдыбы, кийинкисин сурайт. Мисалы, бул жерде кийинки кодубузга келели, мынакей. Айырмасын түшүндүргөнгө. Мынакей, бул жерде else жок бир кодубуз бар экен. Эмне деген сөз? Таптакыр башка учурларда иштебейт да. X'ибиз 5ке барабар. Бул жерде x 2ден кичинекейби? Жок. Анда бул жерибиз иштебейт, туурабы? Андан кийинкисинде x'ибиз 10дон кичинекейби? Ооба. 2ден чоң, 10дон кичинекей. Анда бул жерибиз print болуп иштеп берет. Анан программабыз бүттү дейт. Else деген бир учур жок. Толук кандуу программа болбой калышы мүмкүн, эмнеге? Мисалы, бул жерге мисалы үчүн 15 деген санды берсек, бул программабыз иштебей калат. Программабыз бир эле бүттү деген кодду чыгарып берет. Эмнеге? 15 2ден кичинекейби? Жок, бул жер иштебейт. 15 10дон кичинекейби? Жок, анда бул жерде иштебейт. Анда сиздин сураган шарттарыңызга туура келбеген үчүн программабыз бүттү деп бир эле print иштеп берет. Аны иштетиш үчүн мындай кылсак болот. Elif'te мынакей. X'ибиз 5ке барабар. Бир канча elif менен иштеп көрөлү. X 2ден кичинекейби? Жок, анда бул кичинекей деген print иштебейт. 10дон кичинекейби? Ооба. Программабыз иштейт да, анан программабыз бүттү деп чыгарып берет. Калганын салыштырбайт мындайча айтканда. Эгер бул жерде if деген суроо болгондо, анда бардыгы иштеп бермек да. Андан кийинки, мисалы үчүн бул жерде 15 деген санды бердик. Бул жерде жасаганыбыздай 15 кичинекейби? Жок, анда бул иштебейт. 10дон кичинекейби? Жок, анда иштебейт. 50ден кичинекейби? Ооба, 50ден кичинекей болгон үчүн анда эмне болот? Чоң деп бир белгилүү жасап берет. Калганын улантпайт. А эгер бул жерде 50 деген сан болгондо кайсар иштемек? Кичинекей эмес 2ден бул иштебейт. 10дон кичинекей эмес, орто сан эмес. 50ден чоңбу? Бул жерде вот маанилүү суроо да, эгер барабар деген болсо, анда бул чоң иштемек. А бул жерде барабар деген сураган суроодо 50ден кичинекейби деп суратпайбызбы? Жок, 50ден кичинекей эмес, бирок барабар. Анда бул жерде иштебейт. Бул жерде барабар деген операторсуз болгондо иштемек. Андан акыркысында сурап атабыз. 100дөн кичинекейби? Ооба. Анда аябай чоң деген бир эле print иштеп туруп, бүттү. Программабыз жыйынтыктайт. А эгер бул жерде 500 деген сан болгондо, анда кандай болмок? Бул жакка туура келбейт, бул жакка туура келбейт. 100дөн кичинекейби? Жок, анда бул жакта туура келбейт. Анда эмне болот? Таптакыр эле бул шарттарга туура келбегендиктен улам, эбегейсиз чоң, аябай чоң, экстремально чоң деп бир эле else'теги print иштеп туруп, программабызды жыйынтыктап берет. Бул кыскача бир канча elif менен бир канча шартты салыштырган бир бөлүмүбүз болду. Эми бул жерде мындай канча деңгээлде түшүнүп түшүнбөгөнүбүздү салыштырыш үчүн бир суроо берели. Видеону пауза кылып, бул жерден өзүңүз салыштырып көрүңүз, андан кийин улантабыз. Кайсы print x маанисине карабастан эч качан басып чыгарбайт. Мындайча айтканда, кайсыл принтибиз иштебейт, мындайча айтканда. Мынакей x'ибиз 10 болсун, 100 болсун, 1000 болсун айырмасы жок, бирок бул жерде кээ бир принттерибиз таптакыр иштебейт. Ошону таап көрөлү. Видеосу пауза кылып, өзүңүз бир ойлонуп көрүңүз. Жоңуңузду таптыңыз болушуңуз керек. Эми чогуу иштеп көрөлү. Бул жерде мынакей x'ти 5 деп көрөлү. X 2ден кичинекейби? Жок, 2ден кичинекей эмес. Бул иштебейт, бул принтибиз. Бул учурда. А бирок x 2ден чоңбу? Ооба, 2ден чоң. Анда else'ге так келбейбиз, туурабы? Эми бул жерде -5 деп көрөлү. Кичинекейби 2ден? Ооба, анда бул жерибиз иштейт.
Бул жерибизде иштебейт, else да иштебейт. Туурабы? Else 2 жолу иштеген жок. Башка кайсы санды коюп көрөбүз бул жерге? 2 деген санды коюп көрөлү. 2, 2ден кичинекейби? Жок. Анда бул жагы иштебейт. 2ге барабар же чоңбу? Ооба, барабар болгондуктан үчүн иштейт да, else кайра иштебей калат. Байкап көрсөңүздөр, бул жердеги else деген эгер ошол 2 шартка туура келбесе, бул 3-чү шартты колдон деп атабыз да. Бул жерде шартыбыз ошондой жазылып калыптыр. Же 2ден кичинекей, же 2ден чоң, же 2ге барабар. Айырмасы жок. Бул жердеги else деген кодубуз эч качан иштебейт мындайча айтканда. Бул биринчи суроонун жыйынтыгы болчу. Эми экинчисин салыштырып көрөлү. Бул жерде эмне дейт? X'ти канча деп көрөлү? 0 деп көрөлү. Кичинекейби? 2ден кичинекей иштейт. Калгандары иштебейт. Туурабы? 2ни x үстү 10 кылып көрөлү. X 2ден кичинекейби? Жок. Анда иштебейт бул жер. 20дан кичинекейби? Ооба, 20дан кичинекей. Бүттү. Калган жактагы блокторду иштетпейбиз. Эми бул жерде 20 деп көрөлү. X үстү 20 деп көрөлү. Кайсынысы иштейт? Кичинекейби 2ден? Жок. Ал иштебейт. 20дан кичинекейби? Жок, иштебейт. 10дан кичинекейби? Жок, иштебейт. Анда башка бир нерсе деп иштеп чыгарып берет. Туурабы? Мисалы 30 деп көрүңүз. 40 деп көрүңүз, айырмасы жок. Бул жерде эч кайсына туура келбейт. А бирок мынакей 10дон кичинекей болгон бир сан жазып көрөлү. 5 деп көрөлү. 2ден кичинекейби? Жок. 20дан кичинекейби? 5. Ооба. Анда кийинки сапка өтпөйт. Мындайча айтканда, 10дон кичинекей болгон сандын баары 20дан да кичинекей болгондуктан улам бул жердеги elif командабыз иштеп туруп, андан кийинки саптагы бул elif'ибиз таптакыр иштебейт. Бул баягы логикалык суроо деп атпадык белек? Шарт бергенде аябай маанилүү да. Эгер 10 экөө алмашып турган болгондо, анда 10дон кичинекей сандар болгондо бул жерибиз иштемек. А 15 дегенде анда балким 20дан кичинекей деп туруп бул жерден бул принтибиз иштеп бермек да. Бул эми биздин логикалык берилген суроосунун катасы деп эсептесек болот. Эми 3-чү бөлүмдүн темасына берилчү тапшырмабыз төмөнкүчө. Өткөнкү сабагыбыздын 2-нчи бөлүмдүн сабагынын аягында берилген парковканын саатын эсептеген программасын бир аз алмаштырышыбыз керек. Бул жерде ошол эле логика 30 саатты киребиз. Парковка турган саат мисалы саатына төлөөчү баа 30 сом дейли. Жалпы төлөмгө 900 сом төлөшүбүз керек. Бирок бул жерде бир шарт коюп атабыз да. Эгер 24 сааттан ашкан болсо, арткан сааттарын 50% арзандатуу менен эсептеген бир программа жазыңыз дейт. Бул эмне деген сөз? Эгер бир суткадан көп турган болсо, бул жерде мынакей төмөнкү формуласы мынакей 900 сом болчу, бирок биздин арзандатуу менен 810 сомго чейин бир арзандатуу деп эсептеп чыгарып берди. Бул белгилүү бир шарт коюлат. 24төн ашкан сааттарын саат төлөнчү баасын 50% скидкасы менен төлөшүбүз керек мындайча айтканда. Бул тапшырманын жообун видеосунун ылдыйкы жагында бөлүмдөн тапсаңыздар болот. Анда эмесе 4-бөлүмдө кайрадан жолукканга чейин аман болуңуздар.